Salam урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен англис тили боюнча тартылып жаткан 15-чи сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу достор, 15-чи сабагыбызды баштоодон мурда мен сиздерге бир сонун китепти тааныштыра кетейин. Биз сабагыбызды ушул китептин негизинде тартып жатабыз. Көптөгөн темалар, көптөгөн көнүгүүлөр тилекке каршы бул китептин içinde özünde kalıp ketip жатат. Biz videoga түшүрүп бере албай жатабыз. Себеби эгерде биз аны видеого түшүрө турган болсок, аябай көп убакыт кетет, аябай көп видеолорубуз созулуп кетет. Ошондуктан бул китепти сиздер өзүңүздөрдүн колуңуздарга алып окусаңыздар абдан сонун болот. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Анда эмсе урматтуу достор, бүгүн сиздер менен 15-чи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү 15-чи сабагыбыздын темасы англис тилиндеги илик жөндөмө. Илик жөндөмө же болбосом of предлогунун кызматы. Of предлогу бул эки, эсиңиздерге сактап калыңыздар, of предлогу бул эки нерсени бири-бирине таандык кылганга колдонулат. Мисалы, бул предлог кыргыз тилинде нын деген мүчөнү берет. Нын деген мүчөнү берет. Мисалы, эки затты бири-бирине таандык кылабыз. Эки сөздүн ортосуна коюлат. Мисалы, the center десек, the center дей турган болсок, center болот да, борбор болот. The center десек борбор, ал эми the city дей турган болсок, the city дей турган болсок, бул шаар болот да. Борбор анан шаар болду да. Эми мисалы, ошол экөөсүнүн ортосуна of деген предлогду коебуз. Of деген сөздү коебуз. Мисалы, the center of the city дей турган болсок, the center of the city дей турган болсок, ошондо шаардын борбору болот да. Ошондо артынан которобуз да, city дегенде шаардын борбору. Ошондо of деген предлог нын дегенди туюнтат кыргыз тилинде. Андан кийин Лондондун борбору дей турган болсок, Лондондун борбору дей турган болсок, the center of London. Ошондо аркасынан которобуз Лондондун борбору. The center of London. Лондондун борбору болот. Of деген предлог мына ушундай жеңил түрдө кыргыз тилинде нын деген мүчөнү туюнтат. Андан кийин китептин бети дей турган болсок, дароо бетти айтабыз да. Бетти айтабыз. Англис тилинде the page болот. The page of the book. The page of the book. Ошондо артынан которобуз book дегенден баштап китептин бети болот да. Китептин бети болот. The page of the book. Китептин бети. Андан кийин биздин мугалимибиздин сөздүгү дей турган болсок, the dictionary of our teacher. The dictionary of our teacher. Биздин мугалимибиздин сөздүгү. The teacher. The dictionary of our teacher. Биздин мугалимибиздин сөздүгү болду. Dictionary деген сөздүк, of деген мугалимибиздин болот. Андан кийин урматтуу достор, the market of the city. The market of the city. The market десек базар, of десек нын деп атат. Ошондо the city шаар. Шаардын борбору. Шаардын борбору, дын деген мүчөсүн биз кыргыз тилине которулганда кызыл мүчө менен, кызыл түс менен боеп белгилеп койгонбуз. Ошого аддан маани бериңиздер. Андан кийин the back of the car. The back of the car. The back дей турган болсок, бул арткы тарабы болот да, машинанын арты. Of the car десек машина. Машинанын, унанын арткы тарабы болот. Ошондо машинанын арты болот. Андан кийин урматтуу достор, the work of that engineer. The work of that engineer дей турган болсок, тигил инженердин жумушу болот. The work десек жумуш, of десек нын, that engineer тигил инженер. Ошондо артынан которобуз да, that дегенден баштап которобуз. Тигил инженердин жумушу болду да. Of деген нын дегенди туюнтат. Андан кийин a leg of the table. A leg of the table. Столдун буту болуп калат. A leg дей турган болсок, столдун буту баягындай тактай буту бар го мындай. Коюлат. Ошону демек эмне дейт экен? A leg дейт да. Leg. A leg of the table, столдун буту болот. Андан кийин a piece of cake. A piece of cake.
A piece of cake. Piece деген бул тилке болот. Тилке орусча айтканда кусок болот да. A piece of cake торттун тилкеси, торттун кусогу, торттун үзүндүсү болот да. Кусок торта болуп калат да орусча айтканда. A piece of cake торттун тилкеси болот. Андан кийин the taste of coffee. The taste десек the taste of coffee. Кофенин даамы болот. Кофенин даамы болот да ошондон. Андан кийин the name of the book. The name of the book китептин аты болот. Китептин аты. Name дей турган болсок ат, the book дей турган болсок китеп болот да. Демек эки сөздүн ортосуна коюлуп атат, of деген предлог кызыл менен белгиленген. Демек бул ошондо нын мүчөсүн экөөнүн бири-бирине таандык кылат да. Китептин аты болот. Андан кийин the doors of my house. The doors of my house. Менин үйүмдүн эшиктери болот. Менин үйүмдүн эшиктери. The doors of my house. Менин үйүмдүн эшиктери болот. The doors десек эшиктер, my house менин үйүм, of десек менин үйүмдүн нын кылып эмне кылат? Таандык кылат, урматтуу достор. Мына ушундай кылып эмне болду? Таандыкты билдирет экен, урматтуу достор. Эгерде бул кээ бир сөздөр түшүнүксүз болсо, кайра башынан көрсөңүздөр болот. Эми биз ушул таандыкты билдирүүчү экинчи эрежеге өтөбүз. Урматтуу достор, жакшылап көңүл буруңуздар. Эми биринчи эрежеде of деген предлог аркылуу жасайт экенбиз. Of деген предлогду эки аныктоочу жана аныкталуучу сөздүн ортосуна коет экенбиз да. Таандык кылуучу жана таандык болуучу сөздүн ортосуна кошот экенбиз. Ал эми мунусунда болсо апостроф деген муну s тамгасынын алдында турган белгини буну апостроф деп коет. Апостроф жана s тамгасынын жардамы аркылуу ишке ашат. Апострофту жана s тамгасын сөздүн аягына кое турган болсок, ошондо нын деген мүчөнү билдирет. Эгерде жекелик сан болсо, апостроф s деген сөздүн алдына s тамгасынын алдына коюлат. Ал эми көптүк санда таандык кыла турган болсок, апостроф s тамгасынан кийин коюлат. Мисалы үчүн студенттин китеби дей турган болсок, бир китеби дей турган болсок, ошондо student деп туруп, student деген сөздүн аягына апостроф коюп, анан s мүчөсүн жазабыз да. Students book. Ошондо студенттин китеби болот. Студенттин китеби болот. Ал эми эгерде студенттин китептер деген сөздү көптүк түрдө айта турган болсок, китептери деп айта турган болсок, анда апостроф белгиси s тамгасынан кийин коюлат. Мисалы, экөөсүнө маани бериңиздер, жакшылап экөөсүнүн үстүн коём. Students books. Ошондо студенттин китептери болот да. S мүчөсү эмне болду? Көптүк. Students s мүчөсүнөн кийин апостроф белгиси коюлду да. Демек, эгерде жекелик санда болсо s мүчөсүнүн алдына коюлат экен, ал эми көптүк сан болсо s мүчөсүнүн s тамгасынан кийин жазылат экен. Жакшылап маани берип, муну эстеп калыңыздар. Андан кийин эми мугалимдин үйү десек, teacher's home мугалимдин үйү болот. Teacher's home мугалимдин үйү. S болсо нын деген жөнү билдирип атат. Андан кийин ал эми мугалимдин китептери дей турган болсок, teacher's books мугалимдин китептери. S мүчөсүнөн кийин эми апостроф белгиси коюлду. S мүчөсүнөн кийин апостроф белгиси коюлду. Андан кийин women's dress. Аялдардын кийими. Women's dress болсо аялдардын кийими болот. Андан кийин engineer's car. Инженердин унасы болду. S мүчөсүнүн алдына апостроф коюлду, андан кийин S жазылды. Демек, бул таандыкты билдирет, достор, таандыкты билдирет. Нын деген мүчөсүн билдирет. Аябай жеңил. Бир лайк басып коюңуздар, лайк басканды унутпаңыздар. Андан кийин компаниянын ийгиликтери дей турган болсок, компаниянын ийгиликтери the company's success. The company success болот да ошондо. The company десек компания, companies десек,
ошондо s-нын дегенди кошулуп кетет. Кыргыз тилине абдан окшош болуп калып атат. Компаниянын ийгилиги болуп калып атат. Компаниянын ийгилиги болуп калып атат. Андан кийин Александрдын бир тууганы дей турган болсок, Alexander's brother. Alexander's brother болот да. Alexander's s болсо бул эмнени билдирет экен деп ойлонуп жүрбөңүздөр. Демек, s болсо эмнени туюнтат экен? Бул нын деген кыргызча мүчөнү билдирет. Alexander's brother. Александрдын бир тууганы. Андан кийин my wife's brother. Менин аялымдын бир тууганы болот да. My wife десек менин аялым. S болсо менин аялымдын дегенди билдирет. Нын. Менин аялымдын бир тууганы. Brother бир тууган болот. Менин аялымдын бир тууганы. Эби менин күйөөмдүн эжеси дей турган болсок, my husband's sister. Менин күйөөмдүн эжеси болот. My husband's sister. Менин күйөөмдүн эжеси. Husbands десек, менин күйөөмдүн болот кетет да. Ушул дүн дегенди s мүчөсү кызыл менен белгиленген s мүчөсү билдирет, урматтуу достор. Андан кийин менин бир тууганымдын үйү десек, my brother's home. My brother's home болсо менин бир тууганымдын үйү. Менин досумдун аялы дей турган болсок, my friend's wife. My friend's wife болсо менин досумдун аялы болот, урматтуу достор. Менин досумдун аялы болуп, мына ушундай болуп, эмне болот экен? Таандык мүчөлөрүн колдонобуз. Дагы бир жолу, урматтуу достор, сабактын аягында эсиңиздерге сала кетем. Эгерде биз таандыкты эки ыкма менен, эки жол аркылуу жасайт экенбиз, бул биринчиси of предлогу, мисал үчүн the center of the city, шаардын борбору болду, of менен аткардык. Андан кийин экинчиси болсо апостроф жана s мүчөсү аркылуу ишке ашат экен. Мисал үчүн student's book болсо студенттин китеби болот экен. Мына ушинтип, урматтуу достор, биздин сабагыбыз аягына чыкты. Сиздер бул теманы биздин китептен англис тилинин китебинен кенен үйрөнүп алсаңыздар болот. Урматтуу достор, китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Кийинки сабактарыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар, урматтуу достор. See you soon. Goodbye, my dear friends.